Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Арген Артур. Бүгүнкү биздин тема туура пландоо, туура максаттарды коюу. Биз негизи качан пландап баштайбыз? 1-январда пландайбыз, Жыл сайын 1-январ пландайбыз. Аябаганда көп пландарды жазабыз, көп максаттарды жазабыз. Бирок кийинчерээк өзүбүздүн жумуштарга кирип кетип эле ал пландарды так унутуп коебуз. Кийинки жылы таппай да калабыз дегендейчи. Бүгүн биз болсо, сиздер ушул планды аткаргыны келтиргендей кылабыз да. Кантип кылабыз? Биринчиден ирети менен жазабыз. Ирети менен ушундай таблица катары дайыма жаныңызда болот. Экинчиден ошол күзгүбө чаптап койсоңуз болот. Күндө көрүп, ушул нерсе сизди ойготуп, мотивация берип, кой деп жаңы идеялар пайда кылат да. Көргөн сайын, мен ушул нерсени ушинтип жетсем болот да депчи идеялар пайда болот. Ирети менен болсо бат эле аткарылат, бат эле ийгиликтердин бардыгын багындыра аласыздар да. Ошондуктан баштай берели. Ушул таблица 5 жылдык план деп аталат. 5 жылдык план кандай? Бул жерге эми нумерация сиздердин максаттарыңыздардын биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, силер каалаган 20 максатыңыз болсо 20 жазыңыз, 100 болсо 100 чыгылып 5 жылдын ичинде бүтүрө турган максаттарыңыздарды жазсаңар болот. Мен сиздерге 10 жылга, 20 жылга план түзүңүздөр деп деле айтпайм, анын деле кажети жок. Ушул 5 жыл деле түзүп алсаңыздар аябай сиздерге сонун жетет. Анан бул жерге болсо мына жылдар 20-жыл, 21, 22, 23, 24, 25. Азыр прям кагаз ручка алыңыздар, азыр жазыңыздар, анткени 2020дан баштап атпайбыз. Ушул жылы жок дегенде бир нерсеге жетишиңиздер керек. Эми карайбыз. Максаттардын мындайча айтканда керектүүлөрүн жазып койдум. Эми сиздердики ар кандай болот, ошолордун өзүңүздөр ар кандай кылып жаза бериңиздер. Биринчиси особняк деп койдум. Бардыгына эле керек болуш керек особняк, 500 квадрат метр, чоң, балдарыңар менен, неберелериңер менен рахат алып, ошол үйдө жашап турсаңар, бул жаман эмес. Экинчисин машина деп койдум. Бул Lexus 570 депчи, жаңы машина. Аны деле балдарды садикке жеткизип, же болбосо встречаларга барып, чыгып жөө жүргөндөн көрө машина алып алган жакшы деп машина жазып койдум. Андан кийин саякат. Ар бир адам саякаттап туруш керек экен. Саякаттаган сайын адамдын мировоззрение деп коет да, мындайча айтканда эс тутуму өсөт экен да. Ошондой эле, ошондуктан көп саякаттарга чыгып турушубуз керек экен. Мен саякатты жазып койдум. Жана эми мындай эле бардыгына керектүү телефонду жазып койдум. Бул iPhone, допустим, 11 болобу, 12, 11 деп коеюн, анткени ушул жылы жетишибиз керек, жок дегенде бир нерсе. И жардам. То есть баарын эле өзүбүзгө мага деп сурай бербей, ушу муктаж болгон адамдарга жардам берип турушубуз керек экен. Ошондой эле балдар үйүнө, каралар үйүнө дегендейчи. Ошондуктан аларга дагы керектүү нерселерди беребиз да. Эми карайлы. Ушул нерселерге жетиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн тармактык маркетингден ийгилик жаратышыбыз керек да. Өзүбүздүн бизнестен ийгилик жаратышыбыз керек. Мен эми сиздердин уровеньдериңиз кандай каалайсыздар мен билбейм. Өзүмдүн уровеньдеримди жазып коеюн, Эгерде сиздер серебро жапсаңыздар, уровень айына бир $2000 алып баштайсыздар да. $15,000 оборотун командаңыз менен кылсаңыз, ушул уровеньге жетесиз, ушул деңгээлге жетесиз. Экинчиси платина деген уровеньди жазып койдум. 6 айдын ичинде $80,000 оборотун кылганыңыздар да, сиздер ушу платина уровеньге жетесиз, путешествияга ээ болуп баштайсыздар. Анан жемчуг, изумруд, бриллиант чыгылып, сиздер кайсы уровень кааласаңыздар өзүңүз уровеньдин аталыштары ар кандай да турабы, рубин, двойной бриллиант, тройной бриллиант чыгылып кете берет да. Сиздер ушу лев, золотой лев дегендей, ушулардын бардыгын өзүңүздөрдүн уровениңиздерди азыр жазып алыңыздар. Эми байкайбыз. Серебро уровеньине жеткенде ай сайын $2000 аласыздар. Ай сайын $2000 аласыздар. Муну сиз 20-жылы жетип койсоңуздар болот. Коркпой эле, оңой эле 20-жылдын аягына чейин бул оборотту командаңыз менен жасасаңыз болот. 100% гарантиясы менен. И $2000 алып баштайсыз. $2000 алганыңызда эмне болот? iPhone алып койсо болобу? Албетте болот. 1 айлыгыңыздан акырын
чегерип может 2 айлык менен аласызбы, иши кылып алып койсоңуздар спокойно болот да. Андан кийинкиси платина. Качан сиздер платина деген уровень, допустим, 21-жыл жаптыңыз, жалкоороксуз дегендейчи. Шашпай жаптыңыз ушул уровеньде, ушул деңгээлге шашпай жеттиңиз. Жеткениңизде эмне болот? Путешествие болот экен. То есть буга плюс деп жазабыз. Уже путешествиялап баштадыңыз, аябагандай жакшы. Кийинкиси жемчуг деген уровеньде, допустим, 22-жылы жаптыңыз, тоже шашпай жаап атасыз да. Сизге ушул жетет депчи. Ошол эле путешествияны дагы аласыз. Бул жерден саякатты дагы аласыз. Саякаттан тышкары сиздер, допустим, машинага да жетсеңиз болот да. То есть өзүңүз алдыңыз, Lexus машинасын ушул айлык менен алсаңыз болот. Изумрудто, допустим, 23-жылы жаптыңыз, 2023-жылы. Булга жеткенден кийин дагы бир машинаны келинчегиңизге алдырып койсоңуз болот спокойно. Айфондорду постоянно алсаңыз болот, плюс жардамды да ушул жерден баштайсыз. Анткени бул жерде уже сиздердин доход бир жага эле бир эң аз дегенде $5000 болот, а так 6-7-10 миң долларга чейин барат, чтоб сиз жок дегенде ушул $5000 $500 муктаж адамдарга берип жардам берип турабыз. Андан кийинкиси болсо бриллиант уровень 24-жылы жаптыңыз, 2024-жылы. 2024-жылы жапкандан соң эмне? Оп-оңой эле особняк алсаңыздар болот. Айына $10,000 өйдө айлык аласыздар. Айлыктан тышкары чоң бонустар да түшөт. Особняка спокойно, кыйналбай эле, кысталбай эле бонус менен аласыңар. Айлыгыңыз еще чөнтөгүңүздө калат да. Мындайча айткандачы болот. Кайра эле жардам бересиз, дагы бир үй, дагы бир машинады эле алып койсоңуздар жетет дегендей. Вот ушундай кылып биз пландайбыз. Бул жака уровеньдериңизди жазасыз, уровеньге жеткен сайын акча аласыздар да, ошол акчага карата бул жерге плюстарды коюп чыгасыздар. Ушуну күзгөнүн жанына барып чаптайсыз. Күндө күзгө көрүнүп атканда, мына мен ушуга жетишим керек, мен ушуну кылайын деп өзүңүздү мотивация кылып турасыз дегендей. Эгерде жакса сиздер лайк басыңыз, ылдый жака ой пикириңизди калтырып комментарий жазыңыз, жана бардык тааныштарыңыздарға жөнөтүңүздөр пландаганды үйрөнүшсүн. Чоң рахмат.